балдарды жумтабыз, колго жумтабыз. Күндөлүк турмуш тиричиликте түйшүктүн көбүн аял заты тартат эмеспи? Аңсыз сыңарында эртели кеч үй оокаттары менен алектенген Куланак айылынын тургуну Жибек Бейшембек кызы бала бакырасы менен таза сууну алыстан ташып убара. Анысы да туз даамданып, дел соолукка коркунучтуу. Андыктан кичи мекенине таза суу системасын тартыла башташы ага жана жердештерине чоң олжо. Көп жылдан бери сууну ташып жүрүбүз. 5 жылдан бери баклажкалар менен, ар түркүн нерселер менен. Кээде баягы күн жааганда бул тараптардан баткак болуп, балдарыбыз кыйналып жүр да. Ошо балдарыбыз кыйналып, көп эле кыйынчылык жаратты. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Ушу немебиз касылганына, суу бизге келип атканына. Эске салсак, кезегинде район борбору болуп турган Куланак айылына өткөн кылымдын 60-жылдарында суу түтүктөрү тартылган. Андан бери жарым кылымдан ашык убакыт өтүп, жабдуулары четинен чирей баштаган. Мунун кесепетинен колонкалардан суу ырыстуу чыкпай, жергиликтүүлөр көбүн эсе булак жана арык сууларына көз каранды. Азырдагы айылда проблемалар көп. Анткени эскилиги жеткен турбалар, суу системалары жарылып, айылдын башына жетсе аягына жетпей, айыл толук таза суу менен камсыз болбой турган учур болчу. Балким элеттегенде эт бетинен кеткен Арис эл аралык уюму демилгелебегенде мындай кыйын кырдаал дагы далайга созулмак беле ким билет. Анын долбоору Азиялык өнүктүрүү банкынын жактыруусуна арзып, аталган калктуу пункттун таза суу түйүндөрүн жаңыртууга 76 миллион жана ага канатташ Учкун айылына 115 миллион сом каралган. Ошого жараша жумуштар дароо башталып, аны толук жүзөгө ашыруу жоопкерчилигин алышкан Profit Express жоопкерчилиги чектелген коомдун куруучулары бүгүнкүгө 3төн 1-ин аякташты. Буюрса күн суугу чакты максималдуу түрдө иштеп, ошо турба жаткызып, суук түшкүчөктү иштегенге аракет кылып жатабыз. Реконструкция резервуары бар, каралган. Андан тышкары болсо ошонун кора жайын полный туалетин коюп беребиз, кароолчунун үйүн коюп беребиз. Ошол ал кийинки жылкы планга негизи кирген. Расмий маалыматтар айгинелеп тургандай, Нарын облусундагы 43 айылдын ичүүчү таза сууга муктаждыктарын чечүү максатында жалпы суммасы 2 миллиард 796 миллион сомдук долбоорлор даярдалган. Учурда алардын 15-инде тиешелүү жумуштар жасалууда. Ошондой эле Нарын шаарындагы таза суу түйүндөрүн жана канализация системасын калыбына келтирүү жаатында да азын оолак аракеттер бар. Жергиликтүү бийлик башчыларынын билдирүүлөрүндө келерки жылдын соңунда баардык иштер аяктап, калк мүдөөсү толугу менен аткарылмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.